Саламатсыздарбы, урматтуу партнерлор. Бүгүн биз 29-июнь биз Аксы районундабыз. Менин жанымда турган Зулайка эже, Тинатин эже, Зулайка эже дагы Тинатин эжеден алып ошо LF8 капсуласын ичип атыптыр. Мен Зулайка эже менен 1 жылдан бери телефондон эле сүйлөшүп жүрсөк, азыр көрүшүп таанышып отурабыз. Зулайка эже аябай жакшы результаттарды алып, аябай жашарып, арыктап, сонун результаттарды алыптыр. Анда Зулайка эже сиз өзүңүз айтып кетсеңиз бизге. Биринчиден саламатсыңарбы, кош келипсиңер Аксы жергесине. Мен бул кандайча кош эме ичип калганым, мен ошону башынан айтып берейин. Мен сага сени тааныганга чейин мен бөлөм Тинатин аркылуу. Мен Тинатин аркылуу буга эме болуп калдым. Мен ал убакта адышкам кармайт эле. Анан кышында сөзсүз мен үнүм бүтүп жүрөт эле да. Үнүм бүтүп сүйлөй албай адышка менен кыйналат элем. Көбүрөөк баса албайт элем. Көп бассам эле адышкам кармайт эле. Анан бул мага айтып калды, бул өзү ичип жүргөн экен. Ушуну ичип көрбөйсүңбү, сен адышкаң ушундан калат депчи. А мен ойлонбой туруп эле эме кылдым. Анан ичип бул негизинен бул эме экен да, клеточный питание дегенге кызыктым да. Себеби мен көп эмелерди ичкем, баттарды ичкем, витаминдерди ичкем. Бирок андан жыйынтык көргөн эмесмин да. А мен бул клеточный питание дегенден буну мен көрөйүн деп булдан алып ичтим. Ичип баштаганда биринчисинде, конечно, 5-6 күндө результат билинген жок. 1 айга чейин ичкенде мындай кичине жеңилдегенин билинди, бирок мынчалык деңгээлде мен результат азыркыдай алган жокмун. Анан мен буга чалып, ушундай болуп атат десем, ой, кыйналбай иче бер, бул башында коскойт деди. Мен бирок действительно бул коскоду, постоянно башым ооруй берди ичкенде. Анан эмнеге башым ооруп атат деп аябай буга сурайм, звонок этип аттым. Анан сен менен байланыштырды, сен менен сурап аттым. Десем, бул биринчи организм өзү менен өзү бул экөө күрөшөт да, ошондо организмдерин иштей баштаганда ошол бир перемена болот экен да. Коскоду, аябай коскоду. Анан биринчи жеңилдикти кантип сездим? Биринчи жеңилдикти деген мен кышында үнүм бүтө берет эле да. Күзүндө эми жайында, жазында баштаган ичип, жайында тойсун. Анан чото күзүндө чото үнүм бүтпөдү, биринчиден. Экинчиден баягы жумушка келген чекте мен адышкам кадимкидей билинет эле өзүмө. Мен өзүм оор сезип, аябай кыйналып келет элем. Дем алганымчы. Анан ошолор чото азая баштады да. Анан булдан кызыгып ушундай болуп атсам, жакшы, анда сага жакшы результат берип атыр деди. Ошондон иче баштадым. Анан кийинчерээк мен аксилерди уктум. Аксилерди угуп, анан аксилерди кошуп ичсем жыйынтык жакшыраак болот деп сенден да маалымат алдым, сен да маалымат бердиң. Ошонун негизинде мен аксилерди кошо иче баштадым. Менин весим 87ге барып калган болчу да, негизи 87 болуп калган. Мен эми возраст болуш керек деп мындай эме бербегем. Анан бир жагынан возрасттан дагы адыш болуп, может, семиздиги менен ошол базышым кыйын болот деп эле жүргөн. Анан аксилерди иче баштагандан кийин мен уже арыктаганымды сезе баштадым. Вес таштай баштадым. Адышкам болбой калды. Былтыр бир жолу, 2 жолу бирок грипп болдум. Грипп болгондо мен негизи обязательно жатып, антибиотик, уколдорду алат элем. А бул ичкенден кийин мен бул күзүндө негизинен жатып калган жокмун. Басып жүрүп жеңдим, жеңил өттү. Бул ичкенде жеңил өткөнүн неден байкадым? Себеби мен грипп болгондо сөзсүз жатат элем. Антибиотиктерди ичет элем, укол алат элем, жатат элем. А бул ичкенде мен басып жүрүп жеңип кеттим. Жумуштан калган жокмун, жумушка келе бердим. Грипп жеңил өттү. А уже 4-5 ай уже аксилерди ичип баштаганда мен 10 килограмм вес таштаганымды билдим да. Мен кийиммен билдим, потому что мен баягы кийим кийгенде мындай тартып мындай кийчү элем. Азыр кийим кийгенде үстүмө жөн эле көйлөк кийемби, шым кийемби, жеңил кийем. Анан баскандарыман деле адышкам ошондой байкабай деле калыпмын мунун адышкамы жоголгонун. Энергичный болуп калды. Анан постоянно баягы көңүлүм чөгүңкү, адамдар менен көбүштүрүшкөндөн кийин нервден чарчайсың го. Ошентип көп эме кылат элем, мындай адамдарды көбүнчө жактырбай, батышып кетип, ушундай эмелер пайда болуп калды эле да. А бул өзүнөн өзү калып кеткен, өзүм да байкабай калдым. Жизнь радостная болуп эле бардык эле. Ой, сен постоянно күлүп жүрөсүң тигүү деп. Анан өзүмөн ошол жеңилдиктерди байкап, анан бирок действительно кийин веске түшсөм, бирок ошондой эле 9 кило 800, почти 10 кило 200 грамм кем, бирок 10 килограмм вес таштадым да. Биринчиден комплименттерди аябай угуп атам, сүйүнүп атам, өзүм дагы балдарым, кыздарым дагы. Биринчи үй бүлөмөн уктум. Мама
аябай арыктап атасыз да, эмне ооруп атасызбы дейишип, бардыгы биринчиден эле сразу арыктасаң ошону айтат экен. Коңшуларым деп, эмне сен ооруп атасың, эмне болуптур десем, что-то арыктап кеттиң деп. Жок, мен ушундай клеточный питание ичип, өзүмдүн клеткаларымды жаңыртып, мен ушундай кылып атам деп, мен дагы башкаларга айтып, менден дагы ичкендер көп болду. Мен ортодо көп, балким менден деле алгандар жыйынтыктар болгондур эми, маалымат бере болсо дагы үстөрүндө уже сезилип атат. Ошондо акселер канчадан ичтиңиз? Акселерди бир упаковканы толук уже экинчисин азыр ичип баштап атам да. Бир упаковка болсо 30-30тан 60 болот экен. Ошону ичип бүткөндөн кийин эле кайра дагы экинчи пачка, почти 3 пачка бүтүп атат да. Башында акселерди ичкенге чейин анча арыктаганыңыз байкалган жок? Акселерди ичкенден кийин көрдүңүздөр, акселерди ичкенге чейин элеп немеден эмне байкалды? Нервтерим успокоиться эткени байкалды. Отдышкам бир аз жеңилдегени байкалды. А мен акселерди кошуп туруп ичкенимде андан да жакшы арыктаганын билейм да. Мына көрдүңүздөрбү, кээ бирөөлөр ушул электин өзүнөн эле артпашат да. Анан кээ бирөөлөр акселерди кошкондо бакыраттайт. Мына Златакенде да ушундай болуптур. Акселерди кошкондо болбосо бир коробка ичиптир, акселер азыр уже экинчи коробканы ичип атыптыр, 10 килограмм артыптыр. Аябай сонун жеңилдиктер болот экен да. Мен биринчиден отдышкам эле деп жүрүп атмын. Не только что отдышкам, үнүм бүтпөй калганы хронический болчу да менде. Алдан деле эмес, анан денем өзүнөн өзү эле эчтеке чыкпайт, кызарбайт, эме болбойт. Просто жөн эле кытыша берет эле да. Ну негизи аллергия. Мен неден аллергия экенин билбейт элем, же чаңданбы, же неден экенин билбейт элем. Ошол өзүнө өзү калып калды да. Ошол менен дагы ошолор байкалбаган менен калып калган. Бир эле нерсеге дарыга, бир эле нерсеге дарыга деп ошону ичет экенсиң, бирок организмге толук көп нерсең калып калат экен да. Өзүң билбей калат экенсиң. Анан башым ооруганы дагы калып калды да. А мен постоянно тримол, синепар тримол сумкамда жүрчү да, негизи. Панталгин алып өчүн, ичип өчүн. Азыр аптекадан вообще дары албай калдым да. Витамин алышым, витамин Е, витамин А, ушуларды алышым мүмкүн, мындай эмеде. Так албай калдым да. Жакшы. Сиздин ушул результаттарыңызга тинатинге себепчи болуп Бул тинатин бөлүмү себеп болду. Тинатинге сен себепкер болдуң. Баягы бирдемке себеп болуп ушундай болот экен. Сага чоң рахмат. Сенин жакшылыгыңа ушундай предлагать этип, мен ушуну ичкениммен бир эле башым ооруган эле эмес, отдышкам да кетип, үнүм да бүтпөй, настроениям ар дайым 5, энергичный да болдум, калдым. Анан көбү элдердин комплименти аябай эмен көтөрөт экен. Мына азыр эле, премьер азыр эле Зулайка эжеге көчөдө баратсак эле дагы бирөө комплимент айтты да Зулайка эжегечи. Анан мага айтып атат, көрдүңбү мага ушинтип эле көчөдө барды эле ушинтип айтып атат депчи. Жакшы Тойго барчыдай жүрөсүң, аябай сонун болуп калсын деп депчи ушинтип айтат экен, бирок аял кишибиз кулагыбыз менен сөз да. Андан да эме болуп калдым, уже үспөй ичкен, Кудай буйрса дагы үспөй ичем. Биздин эртең мененки тамагыбыз ушул. Эртең менен завтра обедке чейин жүрөм, муну эме кылып алгандан кийинчи өтө эле тамакты требовать этпейт. Анан бирок сууду көп ичкенге аябай үйрөндүм да. Сууну аябай көп ичем. Бизде биринчи ден соолук болсо, анан башка болот экен да. Ошон үчүн ден соолукту биринчи оңдоп алсак, анан биздин ден соолук жакшы болсо, акчаны да табат экенбиз, иштейт да экенбиз, тойго да барат экенбиз мисалы үчүн. Анан ошол үчүн мен дагы өзүм бөлөлөрүмө, өзүмдүн жакын адамдарыма ушу элерсеңизди ичкиле деп айтып жүрүп, мынакей аз тууган уруктарымдын баардыгы эле башта ичип калышты. Рахмат айтышат. Динарага дагы кичине ыраазычылык билдирип койсоң болот. Динара бул консультация берип турду да. Мага консультация берип турдуң. Мынакей эми жолугушуп атасыңар. Бир жылдан бери ичем, байланышып телефондо эле көрүшкөндөн бөлүп, эми жүздөшкөн бөлүп да, бирок сага дагы чоң ийгилик, үй бүлөңдө, жумушуңда. Мен дагы мындан да жакшы ийгиликтерди көптөрдүн патазын ала бер. Балким көптөрү дары дармектен айыкпагандар ушул клеточный питаниядан балким ден соолугу чыңалып жакшы болуп кеткендер болсун, алкышын алып, мындайча айтканда, кыргызча айтканда агар күбөлөр, үй бүлөңдүн бактылуу болуп. Мен дагы ошо Динара менен жөн эле телефондо байланышып туруп ичип баштагам. Динараны тааныган эмесмин, ошентип ичип баштагам. Мен кайным Динара айтып келгенден кийин Динарадан телефон аркылуу эле звонок этип эле капсуланы алып ичип баштагам. Өзүм ичип баштап, өзүмөн жакшы результат көргөндөн кийин анан мен элдерге дагы тууган уруктарыман баштадым. Биринчи тууган уругуман, кол комшудан, анан досторуман, анан бuyакка бөлөлөрүмө өттүм.
Шықса барлығына ичкизип, Динардан өзүм билбеген консультацияны Динардан алдырып буларга. Өзүмдө эң жакшы результатта, өзүмдө эң жакшы результат. Ошондо сен Зулакасын айткандай мен дагы 5 жол наркоз алганда мен дагы эме болчу элем. Настроениям жок болуп, азыр мен мисалы үчүн вообще эч нерсеге капа болбойм. Өзүмө капа кылганга аракет кылам. Конечно. Ден соолугум өзүмө керек, мага дагы. Ар кимдин да ден соолугу өзүнө керек. Ошон үчүн элдин баарын тууган уруктарым эмес, кыргыз элинин баары ушу 58-ти ичип, ден соолуктарын оңдодум деген сунушумду айтам да. Динара, сага да рахмат, ден соолугуң чың болсун. Үй бүлөңө үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Экөөбүз дагы көрүшпөй эле, телефондо сүйлөшүп, ичип жүрүп, анан 7 ай дегенде Динара экөөбүз көрүштүк. Бишкектен көрүштүк. Көрүшөндөн кийин, андан кийин дагы аракет кылып ичип, азыркы ушул убакка чейин ичем. Менде грыжа жок болду. Грыжадан ооруйт экен да, омуртка ооругандан колу бутуң ооруйт экен да. Мен ошо менде грыжа кеткенден, аллергия кеткенден, кызым да гайморит кетти. Жолдошум дагы жакшы болуп, эме болуп калды. Ошон үчүн көп результаттарды алдык. Көп адамдардан алкыштарды угуп атабыз, рахматтарды угуп атабыз. Алла разы болсун. Тинатинежеге башында ич деп айтсам, ичип баштаган тинатинеже анан бирөөлөргө айтып бериңиз, ичишсин алар эле десем, мен өзүм ичип, өзүмдү результат көрмөн үчүн мен кантип бирөөлөргө айтам дегенде, анан ошентип тинатинеже өз результаттарды көргөндөн кийин анан уже элге айтып, азыр мына канчалаган адамдардын Алабукада, Аксыда тинатинежеден алып ичкендер бар, ошолордун баары мына тинатинеже сооп гана калып отурат да. Канча адамдын оорусуна сиз да себепчи болуп калдыңыз. Ошо баарыңыздарга ишенип ичкендерге да рахмат. Ишенип ичкендерге, өзүбүздөн көргөн результатты бирөөгө айта алабыз да. Мен өзүң көрмөйчү бирөөгө айта албайсың. Айта албайм да. Мен Динара айтыңыз десе мен айта албайм, азыр токто мен ичейин биринчи деп. Мен 1 жылдан кийин анан Динара биздин үйгө келди. Ошодон Динара менен жакшы тааныш болуп, мынакей азырга чейин дагы деле биргебиз, дагы деле элефосим менен биздин эрте мененки тамагыбыз элефосим. Мен дагы сага окшоп комплименттерди элдерден угам. Сиз өзүңүз биздин сатын азыр жашыбызда аялдар жашын айтпайт экен, бирок биздин жашыбызга элдер жакшы комплименттерди айтса сүйүнөт экен. Экөөдөн аябай жаш көрүнөт. Жаштарын айтпай эле койгон жана Зулака жашыбыз канча десем жашын айтса, чын айтсам аябай оозум ачылып калды да. Аябай жашыбыз. Бирок бул ичкенден кийин андан да энергияң күчтүү, энергичный болот экенсиң. Клетка жаңыланып аткандан кийин, конечно, бир жагынан алат экен да. Себеби ошончолук эмеси жакшы экен. Кыргыз элинин баардыгынын клеткасы жаңылансын деп тилек кылабыз. Баарыгына ашпаа болсун деп ооба да. Мунун зыян жагы жок десеңиздер, только пайдасы гана болот да. Ошондуктан коркпостон, ойлонбостон ичиңиздер, ден соолук табыңыздар.